Баарыбыз эле кино көргөндө абдан жакшы көрөбүз. Ал эми бизге жаккан кинобуз акырындык менен кинофраншизага айланып кетсе, андан да жакшы. Алгач кинофраншиза деген эмне? Мына ушул суроодон баштасак, кинофраншиза бул бир канча өз алдынча кинолор, бирок ал тасмаларды бир каармандар, бир ой, бир сюжеттик линия бириктирип туруусу зарыл. Мына ушул нерсени кинофраншиза деп атасак болот. Салам достор, сиз KG Top 5 каналындасыз жана бүгүн мен сиздерге топ 5 дүйнөлүк мыкты кинофраншизаларды тартууламакчымын. Сизден болгону лайк жана подписка, ал эми менден болсо кызыктуу контент. Бешинчи орунда бүгүн бизде Форсаж кинофраншизасы орун алды. Аталган кинофраншизанын алгачкы тасмасы 2001 жылдын июнь айында жарык көргөн. Башкы ролдорго Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер жана Мишель Родригес тандалып алынган. Форсаж тасмасынын сюжети жөпчөнөкөй болгон. Анда Пол Уокердин каарманы болгон Брайан О'Коннор жашыруун полиция кызматкери болуп иштейт. Анын башкы максаты Доминик Торетто жетектеген кылмыштык топтун мүчөсү болуп, кылмышкерлерди колго түшүрүү. Бирок Брайан Доминик Тореттонун карындашы Мияны жаш баладай болуп сүйүп калат дагы, ойлогон ой максаттын баары бир айымдын көз карашынан улам тескерисинен кетет. Форсаждын биринчи 3 тасмасы жакшы эле реалдуулукка жакын болгон. Бирок фанаттар экшн сахналарынын күчтүүлүгүн талап кыла беришкенден улам, акырындык менен Форсаж кинофраншизасынан логика деген нерсе таптакыр эле жоголуп кеткен. Ошондой болгон күндө дагы Форсаж кинофраншизасынын фанаттарынын саны күндөн күнгө өсүп келе жатат. Муну бизге прокаттан чогулткан суммасы гана айтып турат. Айтмакчы, тыйын, каражат, бюджет, киреше жагына көңүлүңүздү бурсам. Биринчи Форсаждын бюджети $38 миллион түзүп, дүйнөлүк прокаттан $207 миллион ашык киреше алып келген. Салыштырмалуу Джеймс Ван режиссерлук кылган Форсаж 7 тасмасы $190 миллион тартылып, жаратуучуларына $1 миллиард 500 миллион ашык киреше алып келген. Бирок тилекке каршы Форсаж 7 тасмасын тартуу учурунда баш каармандардын бири болгон Пол Уокер жол кырсыгынан көз жумган. Режиссер Джеймс Ван калган съемкаларды аягына чыгаруу үчүн CGI графикасын колдонгон. Пол Уокер болгону 40 жашта эле. Актердун сөөгү 2013 жылдын 14 декабрь күнүндө жерге берилген. Баш каармандардын бири көз жумганына карабай, Форсаж кинофраншизасы азыркы күнгө чейин өзүнүн фанаттарын сүйүндүрүп келет. Кинофраншизанын өсүшү менен Форсаж кино дүйнөгө аты чыккан жылдыздар дагы кошула баштаган. Ошентип Форсаж 4 тасмасында Дуэйн Джонсон кошулса, Форсаж 7ден баштап Джейсон Стэтхэм дагы үй бүлө мүчөсү болуп калган. Форсаж 8 тасмасынан кийин Дуэйн Джонсон менен Джейсон Стэтхэмдин дуэти элге катуу жакканына байланыштуу Форсаж кинофраншизасында Хоббс жана Шоу деген дагы бир тасма пайда болгон. Форсаж кинофраншизасы азыркы күнгө караштуу 9 толук метраждуу жана 2 кыска метраждуу тасмаларын өзүнө камтыйт. Бардык тасмалардын бюджети биригип $1 миллиард 209 миллион түзүп, жаратуучуларына $5 миллиард 890 миллион киреше алып келген. План боюнча Форсаж 9 тасмасы үстүбүздөгү жылдын 2 апрелинде жарык көрмөкчү. Андан тышкары Форсаж 10 жана Форсаж 11 тасмалары Universal Pictures студиясынын планында бар. 5-нчи орунда Форсаж кинофраншизасы. Миллионы приходят-уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салут, ми фамилия. За семью. За семью. 4-нчү орунда кино тарыхында эң мыкты илимий фантастикалык франшизалардын бири болгон Терминатор тасмасы орун алды. Аталган кинофраншизанын жаратуучусу Джеймс Кэмерон тасманын идеясын муздак терге түшүп, катуу ооруп жатканда ойлоп тапканын эскерет. Мен температура болуп, катуу ооруп жатканда ардымдан көздөрү кызыл болуп күйүп турган темир адамдын кубалап келе жатканын көргөм. Айыгып өзүмө келгенден кийин бул окуянын негизинде Терминатордун сценарийин жазып чыккам, дейт Джеймс Кэмерон. Бул окуя
1981-жылы болгон. Жазылган сценарийди ишке ашыруу үчүн режиссер көп убакыт бою каражат издеп келген. Бирок тилекке каршы көптөгөн чоң киностудиялар Кэмерондун идеясын жактырышкан эмес. Мына ошондо Джеймс продюсерлик кесипти эми гана аркалап келе жаткан Gale and Hurt аттуу айымга жолугат дагы сценарийин $1 сатат. Бирок келишим боюнча Джеймс Кэмерон Терминатор тасмасын өзү тартмай болгон. Мына ошентип Терминатор кинофраншизасынын алгачкы тасмасын тартуу процесси кызуу жүрө баштайт. Жумуш учурунда Gale and Hurt менен Джеймс Кэмерондун ортосунда сүйүү мамилеси пайда болуп, экөө 1985-жылы баш кошуп алышат. Бирок бул таптакыр башка окуя. Терминатор тасмасында баш каармандардын образын Арнольд Шварценеггер, Майкл Бин, Линда Хэмилтон жана Ленс Хенриксон аткарышкан. Биринчи Терминаторду тартуу учурунда жаратуучулар көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Себеби ал убакта кинодо спецэффектилер азыркыдай өнүгө элек эле. Ошондон улам Джеймс Кэмерондун командасы режиссердун оюн ишке ашыруу үчүн көптөгөн ойлоп табууларга барышкан. Мисалы T-800 маркасындагы Терминатордун кукласын колго жасап чыгышып, кызыл болуп күйүп турган көздөрүн кадимки эле лазердин жардамы менен окшоштурушкан. Терминатор 1 тасмасы $6,4 миллион тартылып, чоң экрандарга 1984-жылы тартууланган. Экинчи бөлүгү Терминатор Судный день деп аталып, 1991-жылы жарык көргөн. Экинчи бөлүгүнүн бюджети $102 миллион түзүп, режиссерлык креслону кайрадан эле Джеймс Кэмерон ээлеген. Чындап айта турган болсок, аталган кинофраншизада алгачкы 2 бөлүгү гана эң мыкты тартылган. Андан кийинки чыккан тасмалары чындап айтканда Терминатордун чыныгы фанаттарынын кыжырын кайнаткан. Ошентсе дагы Терминатор кинофраншизасы өзүнө 6 тасманы камтып, баш аягы $872 миллион сарпталып, дүйнөлүк прокаттан жаратуучуларына $2,108 миллион киреше алып келген. Андан тышкары Терминатордун негизинде 2 телесериал тартылып, көптөгөн компьютердик оюндар дагы жарык көргөн. Алардын арасында Терминатордун персонажы баарыбызга белгилүү болгон Mortal Kombat Fighting оюнунда дагы пайда болгон. Джеймс Кэмерон баштап Арнольд Шварценеггерди дүйнөлүк жылдызга айландырган Терминатор кинофраншизасы бүгүн бизде 4-орунда. I'll be back. Я вернусь. Баарыбызга жаркын маанай тартуулап, өзү менен кошо алыскы деңиздерге саякатка алып жөнөгөн Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Капитан Джек Воробейдин образын бизге тартуулаган Пираты Карибского моря кинофраншизасы бүгүн биздин топто 3-орунда. Аталган кинофраншиза Диснейлендте жайгашкан Кариб деңизинин каракчылары аттуу аттракциондун негизинде тартылган. Walt Disney Pictures студиясында пираттар жөнүндө кино тартабыз деген тема көтөрүлгөндө, режиссерлык креслону биринчилерден болуп, буга чейин Один дома 1-2 тасмаларын тарткан Крис Коламбуска кайрылышкан. Бирок Крис проекттен баш тарткан соң, студия Питер Джексонго кайрылышкан. Ошол убакта Питер Джексон Властелин колец Возвращение короля тасмасын тартып жаткан эле. Питер макулдугун берген, бирок азыр эмес, бошогондо деп жооп кайтарган. Бирок студияда Питер Джексондун бошошун күтүп алышкан эмес. Кийинки кандидат Стивен Спилберг эле. Бирок Спилберг дагы баш тарткан. Ошол убакта проектке Голливудта аттын кашкасындай таанымал болуп калган кинопродюсер Джерри Брукхаймер кошулган. Пираты Карибского моря тасмасынын режиссеру болгон Гор Вербинскини дал ушул Джерри Брукхаймер алып келген. Ал эми башкы ролдордун бири болгон Капитан Джек Воробейдин образын чагылдыруу үчүн тизмеде Голливуд актерлорунун жарымы бар эле. Мисалы, актерлор менен иштешкен агенттердин бири Джек Воробейдин образына Джим Керрини сунушташкан. Бирок Джим Керринин кандидатурасынан студия баш тарткан. Экинчиси Эдвард Нортонду туура көргөн. Ал эми студиянын каалоосу боюнча бул ролду Брэд Питт ойнош керек эле. Андан тышкары Майкл Китонду, Мэтью МакКонахини, Хью Джекманды, Джордж Клунини дагы туура көрүп жатышкан. Бирок бактыбызга жараша бул образды Джонни Депп эң мыкты деңгээлде аткарып, бардыгыбыздын жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн орун алган. Айта кетчү нерсе, Джонни Депп көптөгөн репликаларды өзү ойлоп таап, импровизация кылып, Джек Воробейдин образын толугу менен өзү иштеп чыккан. Сынок, я капитан Джек Воробей.
Смекаешь? Андан тышкары башка ролдорду тасмада Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш аттуу мыкты актерлор образ жаратышкан. Пираты Карибского моря франшизасынын биринчи тасмасы Проклятие черной жемчужины деп аталып, $140 миллион тартылгандагы 2003-жылы чоң экрандарга чыгаар менен студияга $654 миллион ашык киреше алып келген. Жана албетте мындай ийгиликти күтпөгөн студия ошол замат 2 жана 3 бөлүгө чыгат деп жарыя кылышкан. Андан бери бул франшизанын негизинде 5 өз алдынча тасма жарык көргөн. Бардык тасмалардын бюджети биригип келип, $1 миллиард 274 миллион түзүп, жаратуучуларына $4 миллиард 524 миллион киреше алып келген. Азыркы учурда Walt Disney Pictures студиясы Пираты Карибского моря франшизасын нөлдөн баштап кайра тартып чыгуу үстүндө турат. Бирок бул жолкусунда Джонни Деппти Капитан Джек Воробейдин образында көрө алабызбы, жокпу? Айтыш кыйын. Ал эми бүгүнкү биздин топто Пираты Карибского моря кинофраншизасы 3-орунда. Поплывем к горизонту. Да-дан-да-дан-да-да-да-да. Удача при мне. Так выпьем чарку його. Бүгүнкү биздин топто 2-орунда британиялык жазуучу Джоан Роулингдин калемине таандык болгон Гарри Поттер китебинин негизинде тартылган тасмалардын сериясы. Гарри Поттер дүйнөсүнө таандык биринчи китеп Философский камень деп аталып, 1997-жылы жарык көргөн. Гарри Поттер китеби калың элге катуу жагы бестселлерге айланып бара жатканын көргөн Warner Brothers кинокомпаниясы Гарри Поттердин окуясын тасма кылып чагылдыруу укугун Джоан Роулингден сатып алышкан. Бирок келишим боюнча чоң студия Джоандын уруксаты жок, чоң чечимдерди кабыл алышкан эмес. Мисалы, алгач тасманы Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан чоң павильондордун биринде тартышмак. Бирок Джоан Роулинг мындай чечимге тамырынан каршы чыгып, тасма Улуу Британияда тартылат деп туруп алган. Андан тышкары башка ролдорго башка улуттагы актерлор эмес, жалаң гана британецтер ойнош керек деген чоң талапты койгон. Гарри Поттер Философский камень тасмасынын үстүндө иштөө процесси 1999-жылы башталган. Алгач эле кастингден абдан кыйналышкан. Өзгөчө Гарри Поттердин образын чагылдыруу үчүн миңдеген жаш актерлордун арасынан Дэниел Рэдклиффти тандап алышкан. Ал эми Гарри Поттердин эң жакын достору болгон Рон жана Гермионанын образдарын Руперт Грин жана Эмма Уотсон мыкты аткарып беришкен. Режиссерлык креслону буга чейин Один дома тасмасынын 2 бөлүгүн тарткан Крис Коламбус аттуу режиссер ээлеген. Warner Brothers киностудиясы Гарри Поттердин биринчи тасмасы тартыла электе эле бул чоң франшизага айланарын билишкен. Ошондуктан акчаны аяган эмес. Мисалы, биринчи эле Философский камень тасмасына чоң студия $125 миллион бөлүп беришкен дагы дүйнөлүк прокаттан $1 миллиард ашык киреше табышкан. Джоан Роулинг болсо 1997-жылдан баштап жыл сайын Гарри Поттер франшизасын улап бирден китеп чыгарып турган. Ошентип Гарри Поттер Дары смерти деп аталган акыркы китеби 2007-жылы жарык көргөн. Ал эми Warner Brothers студиясы акыркы Дары смерти тасмасын 2 бөлүккө бөлүп 2010 жана 2011 жылдары элдин сынына тартуулашкан. Warner Brothers киностудиясы мындай чоң киреше алып келип жаткан франшизасынан айрылып калгысы келген эмес. Ошондон улам Джоан Роулинг менен сүйлөшүп, Гарри Поттер дүйнөсүн кеңейтип, дагы кызыктуу окуяларын жазып чыгаруусун өтүнүшкөн. Мына ошондон улам 2016-жылы Фантастические твари и где они обитают жана 2018-жылы Фантастические твари преступления Гриндевальда деп аталган 2 уландысы жарык көргөн. Гарри Поттер франшизасында баш аягы 10 тасма жарык көрүп, бардыгынын бюджети биригип $1 миллиард 535 миллион түзгөн дагы Warner Brothers киностудиясына $9 миллиард 200 миллион киреше алып келген. 2-орунда Джоан Роулинг жана Гарри Поттер кинофраншизасы. Только дай мне камень. Ты лжец! Убей его!
Бүгүнкү биздин топто биринчи орунда албетте Marvel киностудиясы орун алды. Буга чейинки кинофраншизаларга караганда Marvel студиясынын 1930-жылдардан бери чыгып келе жаткан комикстеринен түзүлгөн бекем фундаменти бар болгону дагы өзүнүн чоң салымын кошуп жатат. Marvel кино дүйнөсүндөгү алгачкы тасмалары 90-жылдары тартылып баштаса дагы, биз 2008-жылы чыккан Железный человек 1 тасмасынан баштап санап көнүп калганбыз. Дал ошол мезгилден баштап легендарлуу кинопродюсер Кевин Файги Marvel киностудиясынын башына жаңы келген эле. Marvel студиясы биринчи Темир адам тасмасын тартып баштаарда чоң тобокелге барып жатканын түшүнүп турушкан дагы, бул проектке абдан чоң кылдаттык менен мамиле жасашкан. Тони Старктын образын жаратуу үчүн алгач Николас Кейдждин, Итан Хоуктун жана Сэм Роквеллдин кандидатураларын карап жатышкан. Керек болсо Голливуд жылдызы Том Круз дагы Темир адам болуп калуусу толук ыктымал эле. Бирок кастингке Роберт Дауни младший келгенде бардыгы өз ордуна келе түшкөн. Режиссерлык креслоны Джон Фавро ээлеп, башкы ролдорду Роберт Дауни младший, Гвинет Пелтроу, Теренс Ховард жана Джефф Бриджес аткарышкан. Железный человек тасмасы ийгиликке жетер менен Marvel студиясы кийинки тасмаларын четинен чыгара баштаган. Ошентип Marvel студиясы бизге акырындык менен Халк, Тор жана Капитан Америка персонаждары менен акырындыктан тааныштыра баштаган. Ал эми 2012-жылы бардык персонаждарын бириктирип бизге Мстители киносун тартуулаган. Дүйнөлүк прокаттан чоң ийгиликке жеткен Мстители тасмасы Кевин Файгинин туура жолдо бара жатканын дагы бир жолу тастыктаган. Кийинки тасмалары менен Файги акырындан дагы башка кызыктуу персонаждар менен тааныштыра берүүнү уланткан. Ошентип Доктор Стрэндж, Человек-паук, Черная пантера, Капитан Марвел жана Стражи Галактики командасы комикс баракчаларынан Marvel кино дүйнөсүнө кирип келишкен. Бул персонаждардын чогулуусунун апогеясы болуп Мстители Война бесконечности жана Мстители Финал болуп саналат. Мстители Финал тасмасы дүйнөлүк прокатта 2 миллиард 797 миллион доллар киреше алып келип, дүйнөлүк рекорд койгон. Буга чейин эң чоң касса рекордун Джеймс Кэмерондун Аватар кино тасмасы ээлеп турган эле. Ошентип Marvel студиясы 2008-жылдан бери фанаттарын жыл сайын 4-5 тасма менен кубандырып келе жатат. Андан тышкары бир канча сериалдар дагы жарык көргөн. Мисалы, жакында эле WandaVision сериалы чыгып өттү. Эми алдыда Сокол и Зимний солдат, Локи, Что если сыяктуу сериалдарын чыдамсыздык менен күтүүдөбүз. Ал эми чоң экрандарга чыккан тасмалары боюнча цифраларга көңүлүңөрдү бурсам, 2008-жылдан бери 23 тасмасы жарык көрдү. Бардыгынын бюджети биригип 4 миллиард 605 миллион долларды түзүп, Marvel студиясынын капчыгына 22 миллиард 552 миллион доллар киреше алып келген. Бүгүнкү биздин топто Marvel кино дүйнөсү, Marvel кино франшизасы Кевин Файгинин жардамы менен биринчи орунда. Надо было по голове. Мына урматтуу достор, мен сиздерге жеке менин оюм боюнча дүйнөлүк топ 5 кино франшизаларды атап кеттим. Ал эми сиздерге кайсы кино франшиза көбүрөөк жагат жана эмне үчүн? Сөзсүз түрдө комментарийге жазып кетүүнү унутпагыла. Эгерде бул видео жакса, лайк басып, каналга катталууну дагы унутпаңыздар. Сиздер менен KG топ 5 канал болду. Көрүшкөнчө.